Салам айымдар. Ушундай аябай даамдуу, жумшак, билинчиктен жасалган торт даярдайбыз. Эң негизгиси бул сковородкада даярдалат. Сиздерге духовканын деле кереги жок. Аябай бат даярдалат. Сөз жасап көрүңүздөр. Аябай жумшак, аябай даамдуу, ооздо эрийт. Бизге 2 жумуртка. Эми 2 жумурткабызды жакшылап аралаштырып чыгабыз. Сахарыбызды бөлүп салып алабыз. Эми жакшылап аралаштырып алгандан кийин сахарды салып дагы аралаштырып турабыз бир азга чейин. Сливочный масло болбосо маргаринди алып ушу аралаштырып чыгабыз. Жарым кашык содага кичине уксусту кошуп дагы жакшылап аралаштырып. Баары бири-бирине жакшылап аралашыш үчүн миксерлеп дагы алсаңыз болот. Өлчөп алган унга 2 кашык какао порошогун аралаштырабыз. Жана кошуп алабыз. Ушундай силиконовый лопатка менен аралаштырып алабыз. Сүттү жылытып, кайнатып жибербеңиздер, жылуу болсо болот. Бөлүп кошуп чыгабыз эми. Мынакей биздин билинчигибиз даяр, билинчибиздин тестасы. Эми муну сковородкада бышырабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай тешикчелер пайда болот бышканда. Буну бул жак бетин, түп жагын жакшылап бышырып алабыз. Бышырып жатканда биринчи билинчиктен тестасын койгондон кийин капкагын жаап 1-2 мүнөт турасыздар. Ошондо ушундай тешикчелер пайда болгондо бышкан болот. Биз билинчиктерибизди бышырып алдык. Эми кремди даярдайбыз. Аралаштырып алгандан кийин сгущенканы баарын куйбайбыз. Бөлүп тортубузду жыйнап баштайбыз. Биринчибизде кремди шылап жатамын. Аябай даамдуу чыгат. Сиздерге сөз жагат деген ишеничтемин. Сиздерде мындай сгущенка менен сливочный масло болбосо, анда сметана менен 15% сметана менен сахарный пудраны да кремге колдонсоңуздар болот. Болбосо заварный крем да жасасаңыздар болот. Мен тортумду жыйнап алдым. Эми бетине печеньяларды майдалап ушундай кылып сээп чыктым. Биздин тортубузду холодильникке 3-4 саатка коюп, анан кесе берсек болот. Баарыңыздарга аш болсун. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.